dalgız. Ak belestin canımdan jolukkanın sarı dalgız. Kaşka sulu bulaktan su alasın sardalgız. Karaladam oyun katarday hiç alasın sardalgız. Akmın gülü dayradan su alasın sardalgız. Aşıktırım mansayına buralasın. Bekenimizde saat 18. Yıldız Muslimova'nın Kırgız üybülösünün uçurdagı muhtajdığı, könürümüz artıkçılıkları, alamdaşının oğuş kıyışına turuştuk berүү darameti tuuralı бар zaman автордук берүүсүнө ортоктош болуңуздар. Саламатсыздарбы урматтуу замандаштар. Бүгүн биздин кайрадан эфирибиз силердин алдыңарда, назарыңыздарда. Бүгүн биздин коногубуз экономика илимдеринин доктору, профессор, финансы экономика институтунун ректору Айылчы Сарбаев. Агай, айтсаңыз, сиз ушул акыркы кезде жалпы кыргыз экономикасын дүйнөлүк экономикага салыштырып жакшы мындай бир эсепчот берип жүрөсүз журналисттерге. Мына ковидтен кийинки экономиканын абалы кандай болорун мындан 4 ай мурда берген азаттыкта маегиңиз бар экен. Ошондо айтыптырсыз. Ковидтен кийин эл жакырчылыкка өтөт. Бул жөнөкөй жашап аткан катмар дагы улам жашоосу ылдыйлайт. Анан бул жанагы мурда холодная война деп койчу, ошондой суук согуштар башталат деп. Бул мына 4 ай мурда болуптур. Азыр ковидтен чыктык, кайра дагы ковидти күтүп атабыз деп биздин өкмөт башчысы айтып атат. Экономика эмне болот? Эми бул сөздүн дагы улантысы болгон, бирок Кыргызстан үчүн бөлөк өлкөлөргө караганда экономикалык шарт алдаганча мындай ыңгайлуу деп. Себеби кыргыздардын көпчүлүгү айыл жергесинде жашайт, мал багышат, эгин эгишет, сүтү бар, айраны бар, наны бар дегендей. Бул жагынан алып караганда анс деле биздин экономика начар болчу. Бизде реалдуу сектор экономикасы болгон эмес. Негизги биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүз бул кызмат көрсөтүү деп коет, 40%ке чейинкиси ичкидин продукциянын. Андан кийинки орунда эле ошо айыл чарбасы, андан кийин барып анан финанс сектору, андан кийин барып эң акырында жанагы өнөр жай, энергетика, курулуш тиги бул деп кетет да. Андыктан эми албетте бизде жумушсуздук абдан көп да. Бизде жумушсуздукту 3-4 эле процент араң берип атышпайбы жыл сайын статистика. Жумушсуздуктун айынан сыртка кетип калган мигранттарыбыз эсепке кирбей калып атат. Эмне үчүн бизде оор болот дегеним ошо мигранттардын бир тобу кайра кайтып келди. Алар барып иштеп аткан өлкөлөр өздөрү кризиске учурашты. Ал жерде жумушчу орундар уже өздөрүнө жетпей калды. Андыктан биздин балдар кайра келет. Быйыл окууну бүтүп аткан, 11-тө бүтүп аткан балдарыбыздын көпчүлүгү дагы жумуш таппай отуруп калат. Ал дагы ондогон миңдеген балдар. Анан кийин ошол мезгилде азыр ишканалардын кайра жанданып, чет өлкөгө товар экспорттоо мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. Себеби чегаранын баары жабык. Ошон үчүн биздин жана жумушсуздуктарга орун таап бериш, бул да чоң проблема болот. Анан дагы бир чоң проблема бизде эмнегедир көп балалуу үй бүлөлөргө пособие деген социалдык каралашуу өтө төмөнкү деңгээлде. Жарым-жартылай үй бүлөлөр бар, күйөөсү менен ажырашкандар бар, күйөөсү жоктору бар, күйөөсү бир жака мигрант болуп кетип кайра келбей калгандар бар. Ошолордун баары кароосуз. Анын үстүнө дагы бир бизде бир тескери көрүнүш, өтө тескери кайгылуу көрүнүш, бул кара картаңдар үйүндө кыргыздардын тола башташы. Бул өтө чоң трагедия биз үчүн. Мигранттар бир трагедия болсо, өзүбүздүн эле кемпир чалдарыбыздын ошо каралбай калгандыгы өтө чоң проблема. Жетим балдар көбөйүп атат. Майыптар көп. Майыптар көп. Мына ошолордун баарына биз эгерде ковидтин экинчи этабы башталса,
биз ошолорду кайра кантип камсыз кыла алабыз? Себеби оказывается биз бүгүнкү күнү эле тиги премьерди, президентти, министрди тилдеп атабыз, а фактически саламаттык сактоо системасы, социалдык саясат деген мурун эле жок болчу, талкаланып калган. Биз тиги мугалимдерге асылып, мисалы үчүн жана совет секретариат обороны болчу, азыр секретариат Совбез, коопсуздук кеңеши болуп калды. Ошолор биринчи орунга саламаттык сактоо министри менен билим берүү системасын койгондон мен ушунчалык таң калган. Булар вообще каяктан келген эмелер, айдан түшкөн эмелер. Эми мына ошол эки системанын жоктугуна бүгүнкү күндү көрүп атабыз. Мына бүгүнкү боло турган кризистин бардыгы ошо өзүбүздүн тармактын, социалдык тармакты өлтүрүп алганбыз. Анын негизинде экономиканы өлтүрүп атабыз. Эми мына жөнөкөй адам катарында ушул экономика илимдеринин доктору болуп жөнөкөй айылдан чыктыңыз да. Азыркы жөнөкөй адамдарга, үйүндө бар, баягы сүтү бар, ашы барларга эмне кеңеш айтат элеңиз, үрөйүн учурбай? Жок, алардын үрөйүн учурбайм, тескерисинче ошо өздөрүнүн чарбасын жакшы күтүп, бала бакырасын багып, тилекке каршы мектептердин баардыгы жабылды, бала бакыранын баардыгы онлайн режим десе, именно ошо айыл-ападагы көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары окубай калды. Бирок бул трагедия кылбаш керек. Себеби ашып кетсе 4-5 ай окубай калар, ашып кетсе дагы бир 7-8 ай окубай калар. Советтер Союзунун убагында деле түштүктүн балдары ашып кетсе 4 ай окучу. Пахтада жүрчү. Пахтада жүрчү. Талаалап эле. Ошол жакта күзүндө пахта терип, жазында пахтаны отоп эле. Ошол жакта жүрүшчү. Биздин балдар, толук балдар деле алар сакмалга барышчы, чөпкө барышчы, көп эле окуудан калтырып койчу. Ошон үчүн муну трагедия кылбаш керек. Тескерисинче эми ошо региондордогу, райондордогу медициналык борборлорду, больницаларды ошолорду кайра тезинен калыбына келтирип, мурунку Союздун убагындагыдай кайрадан ошо врачтардын айлыгын азыркыдай жартылай кылбай көтөрүп, ошолор кызыгып иштегидей кылып, Көңүлүн да көтөрүп, көңүлүн көтөрүп, азыркы берилбей аткан жанагы акчаларды мен ушунчалык таң калдым. 700 миллионго жакын карыз салынып, анын ичинен бир 350-400 миллиондору келиптир. Бирок эмдигичи ошо врачтарга толугу менен акы төлөнбөй, аларга убада берилген жана кошумча акылар төлөнбөй келгени мени таң калтырат. Көрсө, былтыркы эле жылы 2019 жылы ушу Минздравга 1,5 миллиард сомдон ашык бюджеттен каралган акча берилбептир. Эмне себептен берилбегенин билбейм. Ошондо эле бизде медициналык системаны талкалап сарыштыр. Быйыл болсо мына ушу кезге чейин акчалар келип, чуулдап, депутаттар чуулдап, эл чуулдап, соц тармактар чуулдагандан кийин ошондо кичинеден биртикке бергенсип атат. Анан жакында эле зам министр ушундай неме берип атат, интервью. Аптыбалы деген Сүйөркулбу? Мына ушунусу, ол өзү өмүр бою банкта жүрүп, кредит бергенден башканы билбеген бала. Ал айтып атат, келген акчанын баарын элге айлык кылып таратып берип койдук дейт. То есть бюджетке келген жанагы дефицитин жабыш үчүн карызга алган, быйылкы карызга алган акчаларды кайра таратып берип койдук дейт. То есть дагы эле саламаттык сактоо системасы жылаңач калып атат да. Ушундай ой кетет да. Анан ошон үчүн айыл жергесиндегилерге айтат элем, эми өзүңөрдүн мурункудай кылбай, айыл өкмөтүңөрдү, эми алар деле аким деп аташ керек эле, эмнегедир биз сөйдүрүп айыл өкмөт деп калдык. Айыл акимдерин, райондун акимдерин өз балдарыбыз дебей, ошолорду такалап жакшылап иштетип, уюштуруу иштерин жакшы кылып, именно ошо айыл жергесиндеги ковидке каршы боло турган иш-чараларды толук камсыз кылыш керек. Тояш өткөрө бербей. Ана бүгүн бир жакшы кабар келди. Чолпон атадагы каралбай талкаланып калган оорукананын имараты ремонттолуп бүтүп калыптыр. 13-ндө, 14-ндө акырында беребиз деп атат. Бул дагы ковидтин жыйынтыгы да. Ушундан көргөн азапты анан кийин алып барып, ошо больницаларга барып такап атат да. Анан дагы чоң трагедия бул биздин ошо мединститутта өткөн тың кыйын врачтарыбыздын баардыгы чет өлкөгө айлык издеп кетип калган. Биякта баягы үй бүлөсүн багам деп калып калгандар болду.
дагы бир чоң трагедия ушу 3000ге жакын медициналык кызматкер ооруп калат деген эмне ушундук? Бул өзү таңаларлык нерсе. Согуш мезгилинде солдаттар согушпай эле элдин алдында санитарлар согушкандай көрүнүп атат да. Бул деген чоң трагедия. Ошон үчүн айылда дагы ушул маселени катуу колго алыш керек. Сиз айткан трагедиялар биздин экономиканын өсүшүнө таасирин тийгизеби? Албетте тийгизет. Эки маселе эң чоң фактор. Азыркы мезгилдеги экономиканын өсүшүнө биринчиси илим билим, экинчиси ден соолук. Ден соолугу бар калк иштейт. Ден соолугу жок калк кантип иштейт? Иш жок жерде каяктагы экономика? Ал эми башыңда мээң жок болсо, азыр бүгүнкү күнү керек болсо жанагы Кытайдын бензин менен жүргөн чөп чапкычы менен чөп чаба албайсың. Илимиң жок болсо. Короо шыпыра албайсың да. Иә. Короо шыпыра албайсың. Короо шыпыра албайсың даже. Жанагы кичинекей трактор тиги буларды айдай албайсың. Курулуш кура албайсың. Ушундан улам азыр эми билимдин баары эми ковидке байланыштуу болуп атат, айла жок да эми жүйөлүү себептер бар. Үйдө окулуп атат балдар, мектеп балдары, университеттегилер бардыгы. Билимдин өмүр бою билимдин адамы катарында айтсаңыз, бул акыры өзүнүн таасирин тийгизет да, Албетте. Мен эми кура эле мактай бербей айтайын бир мисал менен. Амир Темирдин өмүр баянын окуп отуруп, Темирландын. Ар кайсы кишилердин жазган берген мүнөздөмөлөрүн окуп, тарыхый берүүлөрдү окуп отуруп, ушунчалык таң калдым. Анан Самаркандка да барып, ошо Күремирге кирдик, Амир Темирдин жаткан жерин көрөбүз деп атайын. Анан ошондо Амир Темир акасы өзүнүн окутуучусун биринчи укчу экен. Ошону менен кеңешип, Кытайга согуш ачабы, же бизге Моголстанга согуш ачабы, же Турцияга согуш ачабы, элден мурун ошону келип окутуучусу менен кеңешип, сөзүн угуп, анан калган кол башчыларын андан кийин чакырып, кеңешип, хандарды чакырып, андан кийин анан барып чечим кабыл алды экен. Андан кийин барып анан кийин өлөрүндө ушундай неме берген экен. Насаат. Мен өлгөндөн кийин менден бийигирээк кылып менин окутуучумдун ташын коесуңар. Менин кыбыла тарабымда менин окутуучум жатсын, анын ташы меникинен өйдөрөөк болсун, меники ылдыйраак болсун деп. Мен барып атайып көрдүм ошону. Көрсөм, Жахангирде турат жанында, өзү жатат. Анан кийин окутуучусунуку арыракта бийигирээк коюлуптур. Мына көрдүңүзбү? Бул илимге, билимге биз маани берген Амир Темирди дүйнө жүзүндө шылдың кылып, бул ушундай көркө, залим, элдин баарын кырган деп жаман көрсөтүшөт. Фактически бул киши илим билимге абдан чоң баа берген экен. Анан өзүнүн мамлекети үчүн ал чоң роль ойногон. Анан дагы бир нерсеси ушу билимдүүлүгүн ушундан бери жибек жолун Бухарадан Самаркандка бурдуруп турду. Анан ошо Амир Темир өзүнүн империясынын границасынан башталгандан чыкчакты келген караванды кайтартып койчу экен. Анан билимдүү кишилердин баардыгы Бажы, бизче бажы. Анан тиги билимдүү кишилердин баарын ошо Самаркандка чокултуп, библиотека куруп, окутуп, антип энткен. Ушул күнгө чейин мына Ташкент менен Самаркандтын ичинде окуу жайлар бар толтура. Биз болсо ошо азыркы мезгилде Кыргызстандын бүгүнкү деңгээлге жетишине 90-жылга чейин көзгөчү. Бул ошо билимдин таасири болду. Советтер Союзу деген тоотоолоп жүргөн кыргыздарды желкесинен кармап, туш-туштан, коктуголоктон алып келип, зордуктап, кыштакташтырып, отурукташтырып, мектеп курдуруп, больница курдуруп, эгерде баласын окутпаса, ал тиги ата-энесин жооп катартып, күч менен кыргыздарды дүйнөлүк деңгээлге жеткирген. Биз эч качан эч кимден кем болгон эмеспиз. Биздин кыргыз элинин деңгээли мен өзүм деле дүйнөнү бүт кыдырдым. Американын университеттеринде болдум, Италиянын университетинде, Турцияда, Кытайда, жана толтура, Россияда. Биздин элдин билим деңгээли 90-жылы дүйнөдөгү эч бир элден кем калган эмес. Биз ошону кайра артына кетирип атабыз. Ошонун азабынан бизде элдин билим деңгээли төмөндөп, интеллект деп коет, интеллект төмөндөп, даже керек болсо нормалдуу министрлерди, нормальный акимдерди таппай отурбайбыз, проблема болот. Ооба да, 5 сүйлөмдү коелук, бир сүйлөмдө катасы жаза албай отурушпайбы башкарышып. Бир маегиңизде айттырсыз, азыр дүйнөлүк экономикалык системада чоң өзгөрүштөр болуп атат. Анткени
Биз эми сол кетпеген жана дөшалар Американыкы, Кытайдыкы, Россияныкы азыр баягы Американын протекционизм курсу экономикадагы ал азыр анын борбору Азияга өттү деп. Анан ал албетте тиги ВВПсы булардыкы албетте жогору тиги дөшалардыкынан Азияга өткөн тиги борбордуку дептерсиз. Демек бул жанагы шостундагы ролу жогорулайт деген кеп. Ушундан улам Азияга өттү десе биз дагы Азия мамлекетибиз да. Бизге кандайча таасири бар жакшы жагынан? Эми баары кандай гана болбосун жалгыз даракбак болбойт дейт. Кандай гана өлкө болбосун баары бир нече өлкө башы кошулуш керек. 93 жылдары бизде жаңадан сом киргенде түрктөр Ташкентке дүйнөлүк симпозиум чакырып, түрк тилдүү мамлекеттердин баардыгына чакырып барган. Ошондо сом киргенден кийин бирден марштан кийин биз барганбыз. Кыргызстандан мен баргам, Сапар Орозбаков барган. Дагы бирөөбүз барлар кайтыш болуп калды. Замандаш кести уюштуруп. Ошондо түрктөрдү мындай маселе койгон. Түрк тилдүү элдер 300 миллионго жакын экенбиз. Биз давай биргелешип чогуу биргелешкен бир экономикалык союз түзөлү өзүбүзчү. Бирибизге бирибиз жардам берели. Жөлөп таяйлы, начарыбызды жөп талайлы, тыңыбыз ошолорго өрнөк бололу деген сыяктуу. Ушундай маселени кийин Эсенгин ичинде да козгоду. Анан ЕАЭП деп, Европа Азия экономикалык биримдиги деп атабыз. Бул маселе да козголуп атат жана 5 республиканын ичинде. ШОСтун ичинде дагы мурун биргелешкен коопсуздук болчу, азыр экономикалык маселелер көтөрүлүп атат. Мындан ары даже коопсуздук күчөйт окшойт. Анан Кытайдын азыр бир жол бир кур деген проектиси биз ошонун ичиндебиз. ШОСтун ичиндебиз, ЕАЭПтин ичиндебиз. Ушуларга кирген өлкөлөрдүн ичинде так ортосунда, чок ортосунда биздин Кыргызстан турат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, оң жагын карасаң да ошолор, сол жагын карасаң да ошолор, артыңда, астыңда ошолор. Демек, биз геополитика деген, геосаясат деген ушул. Себеби эмне үчүн Кытайлар Кыргызстан аркылуу темир жол курабыз дейт. Бул биз үчүн чыгышка да, батышка да, түндүккө да, түштүккө да товарыбызды кенен ташууга бизге да мүмкүнчүлүк берет. Жалаң эле Кытайдын кызыкчылыгы эмес. Муну менен биз өзүбүздүн кызыкчылыкты кошо чечебиз. Бир жолдун алкагында өткөн жолу президенттин резиденциясында жолугушуу болду. Үрүнчүдө азыр стратегиялык институт бар, ушул бир жолдун атайы чыгарган 40 миллиард доллардын ичинде. Анда дагы ушу биргелешкен бир билим системасын куралы деген маселе каралып атат. То есть Кытайдын же Россиянын, же Казакстандын, же башка бир өнүккөн өлкөлөрдүн жетишкендиктерин биз баардыгыбыз чогуу пайдаланалы. Силердин өнүгүшүңөргө чогуу биз жардам берели деген маселелер коюлуп атат. Анан бизде жана ага да барбайбыз, буга да барбайбыз, мен таң кыла берем, акыл ортосунда отура берелер. Жок, эми мындай экономист эмес кишилерденчи туура эми экономика өйдө көтөрүлүш керек. Ал нолго түшкөндөн кийин башка жол жок да көтөрүлбөйт. Бирок ушул темир жол дейбизби, Кытайдын мамилелери, акчасы дейбизби, бул акыры келип биздин улуттук кызыкчылыкка сөзсүз таасир тиет. Себеби жана протекционист деген сөзүңдүн аягын ачып кетейин. Башында Америка өзү неолиберализм дейт. Эркин каалагандай соода кыл, каалаган өлкөгө бар, каалаган өлкө менен мамиле кыл, өзүңдү өзүң бил. Өзүңдү өзүң бил. Эч кимди башкарбасын. Мана биздеги азыр жанагы көчөдөгү чыр-чатакты чыгарып аткан бар ошолор. Анан деген экономиканы кийриген неолиберализм экономикасы биздин экономиканы өлтүрдү. То есть биз дүйнө жүзүнүн баарына дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин чегараны ачып бердик. Чегарадан сырткары өлкөдөгү арзан товардын баары Кыргызстанга келди. Биздеги кымбат товарлар өтпөй калды да, ишканалар жабылды. Бул жанагы отрицательный ушу да. Америка болсо азыр ошо өзүнүн саясатынан баш тартып кайра протекционист боло башташты.
мына Трамп ачык эле айтты, мен Кытай менен дагы соодамды башкача кылам, Россия менен да бүт өлкөлөр менен соодамды башкача кылам, өзгөчө мусулман өлкөлөрдүн өзүмө кирбейм деп азыр катуу коюп атат маселе. Бул протекционизм, то есть Американын экономикасын мен бөлөк өлкөлөрдөн коргойм. Мен өзүмдүн өлкөмдүн ичинде жумушчу орундар жана базар кылып ийбейм. Өзүмдүн кызыкчылыгым биринчи деп Америка да ошого келди. Америка өзү баштады кайра. Мурун бизди ошолор түрткөн. Чек араңарды ачкыла, жайып жибергиле, талкалагыла экономикаңарды деп. Азыр кайра өзү протекционизм системага өтө баштады. Биз ошо жанагы эптин ичинде дагы протекционизм бар, билинбеген, айтылбаган. Бизде азыр толугу менен мыйзамдар бирдей иштелип чыккан эмес, 5 республиканын ортосунда. Ар ким өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштейт. Жана казактар менен жабылып калган чегара, Россия менен жабылып калган чегара, ошо как раз протекционизмдин бир түрү, бир формасы. Жанагы шоска кирген өлкөлөрдө деле мындай болот. Себеби кээ бир өлкө артта калып калат, кээ бир өлкө өзүнүн продукциясын алып келип Кыргызстанга саткан кызыктар. Алар сөзсүз эле биздикин жөн эле ала койбойн дейт. Анын үчүн биз да коркунушубуз керек. Анын үчүн биз да ошо протекциялык саясат жүргүзүшүбүз керек да. Эми бул маселе азыр оор. Баары бир 5-6 өлкө, 10 өлкө бирикмейин башка өлкөлөргө туруштук бере албайбыз. Ошол эле мезгилде ошо 5-6 өлкөнүн ичинде дагы бирине бири карама каршылыктар бар. Ушул көп эле мына сиз ошол тармактуу институттун жетекчиси, көп жыл бою экономикада жүрөсүз. Бизде ушу экономисттер качан бир мындай көбүрөөк ошол жанагы 5-6 мамлекеттин ортосундагы мыйзамдарды жазууда кыйын экономикалык юристтер качан пайда болот? Биз экономисттер көп эле дейбиз. Эми мындай да, адам туулгандан баштап тиги дүйнө баргыча баары тең экономист, кандайдыр бир деңгээлде. Бирөө адистик кылып алат, бирөө баары бир ошо экономикалык нерселерди түшүнөт, бирөө бирдемесин жакшы билет, бирөө бирдемесин жакшы билет. Бизнесмен дегенде эле адил экономист, мындай алып караганда. Бирок мамлекеттик деңгээлде да бир экономиканы ийне жибине чейин билген бир жок дегенде 5 киши болуш керек. Эми андай кишилерибиз бар, бирок тилекке каршы мамлекет өзү уюштурган ошондой система же борбор жок. Бизде бар болчу, госплан деп койчу. Казакстанда мындай бар, бирок формасы башкача, аты башкача. Россияда бар, формасы башка, аты башка. Бизде жок Кыргызстанда. Анын баарын таптышман катары жоюп салганбыз. Экономисттердин баарын баягы байманаптарды жоготконсуп баарын тушташка таратып ийгенбиз. Анан кийин болгон эле сөз ушу экономист көп, юрист көп. Анда экономист жок, юрист жок, анда баарыбыз кой кайтарып кетели деген деңгээлге жетип калдык да. Эми жалгыз жанагы стратегиялык институт дегенибиз бар. Тилекке каршы аяктан Азамат Дыйканбаев кетип калды. Эң күчтүү жигит эле, жакшы жигит эле. Себеби? Анын ордуна математик Каптагаевди алып барыптыр, Эмилди. Эмилге деле каршылыгым жок, жакшы эле жигит. Сүйлөгөн укмуштун баарын сүйлөйт. Бирок фактически бул мындай экономикалык сиз айткан ой пикирди, саясатты, идеяны ошо жерге чогултуп, экономикага караганда саясатчы да. Ошо жерге чогултуп, ошо Кыргызстандын стратегиялык, экономикалык, финансылык, салык, бюджет саясатын кыла турган борборго барды. Бирок мен андан эч кандай үн уга элекмин. Эч кимди чакырган жок. Жада калса бизде диссертациялык кеңештер бар. Анын баардыгынын башында же филфакты геофакты бүткөндөр, же дагы бирдемени бүтүп, анан кайра физфакты бүтүп, анан кайра бир убакта экономикадан жактай койгондор, же жактабагандар, иш кылып бир ушундай бир чалды койду вактын бареки диссертациялык кеңештердин составы дагы бир кандайдыр түшүнүксүз да. Сиз айткан маселенин баардыгы ошо чалды койду чаржайыт, борбордоштуруп уюштурулбагандан жатат. Сиз айткан 5-6 кишинин башын кошууга болот. Бар, бизде көп эле. Менин окутуучуларым деле турат, мен үйрөнүп келген. Менден окугандар деле турат, менден тең. Ошолордун баарын башын кошуп бир система кылып, экономикалык саясат жүргүзө турган бир борбор керек да. Ал жок болуп атпайбы. Мисалы үчүн тиги мамлекеттин башкаруу аппараты, правительство дейбиз, өкмөттүн башкаруу аппаратында мен нормальный экономистти көргөн жокмун. Ошолор жүрүш керек эле. Бирок анын аппаратында 1-2 бала бар, алар эмесе бизде проблема укмуш толтурат. Аны чечиш үчүн ага целый аппарат керек, целый институт керек. Анын бири жок. Аппарат президент болсо, биз болсо көзөмөлдөөчүбүз, силерди башкаруучубуз, биз андай нерсе менен заниматься этпейбиз. Көзөмөлдөш үчүн бир нерсе болуш керек да. Эмнени көзөмөлдөшөт? Ошону айтам да, мен да таң калам ушуга.
Анан мына сиз туура суроо бердиңиз. Азыр мына баарлык экономисттердин күнөөлөйт. Мен барып бирдеме айтам, мына сизге айтып атам ушул жерде. Элдин баары угуп атат. Анан айтат, тияка чоңдорго айтпайсың дейт. Аларга айтсаң, айтат эмне сен менден акылдуусуң, сен билгенди мен деле билем деп. Бирок маселе чечпейт. Ар ким өз кызыкчылыгы үчүн иштеп отура берет. Мына ушул. Биздин эми мамлекеттик карыз жөнүндө сөз болгондо эле тиги президенттин учурунда мынча, бул президенттин учурунда мынча дешет да. Сиз 17-жылы июнь айында берген маегиңизде ошондо карыз 4 миллиард 160 миллион экен. Анан ошол маегиңизде бир айтыптырсыз. Эксперттерге мүнөздөмө берип, билимсиз тиги илимдин кишилери көп. Анан молдолор айтканын айтып коюп өзү жасабаган. Үчүнчүсү болсо ким ошол нерсени 2 жолу дагы кадам жасаган кемчиликтерин деп. Ушундай философиялык жооп бериптирсиз. Ушундан улам мен так эле суроо берейин. Карыз деген эмне? Эмне үчүн карызды акыркы кезде карыз кыргыздарды кыйнап жөнөкөй элде коомчулукта пикир жаралып атат. Анан карызды да 2ге бөлүп турсуз, табигатын сиз. Бул карыздын төлөөчү жагы кайсы? Жана муун төлөйт деп кыйкырып эшикте жүрүшпөйбү? Анан төлөөчү жагы кайсы? Анан маселе элге түшүнүктүн бербей, жакшы берилбей аткандагысыбы? Же болбосо кыргыздар эми карызсыз жашай албай калдыкпы? Эми экөө тең бар. Сиз айткан нерсе. Карыздын башы 94-жылы эл аралык финансы фонду менен Кыргызстан меморандум түзгөн. Ошондо экономикалык реформанын башында койчу турган. Меморандумда мындай айтылган: бүт Кыргызстандагы ишканалардын баардыгы жеке менчикке өтүш керек. Бүт. Бири да калбай. Колхоз совхоз жайылыш керек. Жер менчикке өтүш керек. Силер болсо экономикалык кыйынчылык тартсаңар, биз силерге 40 жылдык мөөнөт менен арзан кредит беребиз. Силер ошо кредиттин эсебинен бюджетиңерди толтуруп, анан экономикаңарды оңдоп алсаңар болот. Рыноктук шартта деген маселе коюлган. Ошо маселенин бирөө силер социалдык тармакка чыгымдарды азайткыла. То есть илим-билимге, пенсияга, пособияга, тиги больницага буларды силер азайтышыңар керек. Алардын баары рыночный системага өтүш керек. То есть оор сыркоолордогу акча төлөп дарыланыш керек, билим алыш үчүн акча төлөш керек деп ушундай маселени биринчи коюшкан. Андан кийин 95-жылы мен Американын өзүндө ошо МВФтин ичинде, директорлор кабинетинин ичинде 2 сааттык бизде жолугушуу болду. Ошондо Горбачевдун мурунку кеңешчиси, экономика илимдеринин доктору Киреев деген бизге түшүндүрмө берди. Мен ошол жерден сурадым. Орта Азия өлкөлөрүнүн 5-өөнө барганбыз. Биз Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан биз болуп. Мени менен тиги Дамира Бектенова, Зоотбек Кыдыралиев барган. Анан суроо бердим мен. Калган 4 өлкөгө берилексиңер, Россияга берилексиңер, эмне үчүн эле бизге берип атасыңар мынчалык кредитти карызды? Же биз эмне өзгөчө силер менен келишим түздүкпү деп. Көрсө ошондо действительно МВФтин меморандумун биздин Кыргызстан биринчи кабыл алыптыр. Ошо кезде. Биз 3 нерсеге беребиз dedi. Экономикаңа бербейбиз дейт. Экономикага кандай кааласаң так ошондой кылып өстүрүп ал. Биз только эгерде бюджетиңер дефицит болсо, то есть бюджеттик кызматчыларга акча бере албай калсаң, ошондо ошого жардам беребиз. Сомдун курсун кармаганга акча беребиз. Ушул күнгө чейин кармап келатабыз. Анан жанагы платежный баланс дейт, төлөө баланс. Экспорт импорттун айырмасы чоң болсо, ошону кармаганга акча беребиз. Калганды бербейбиз, калган өлсөң өлүп кал, кырылсаң кырылып кал деп койду. Мына ошо күндөн ушул күнгө чейин биз ошо жыл сайын бюджетти бекиткенде алар бизден сурап келет. Силер ушу шарттарды аткардыңарбы? Социалдык тармакка финансылоону азайттыңарбы? Силер тигини кылдыңарбы? Энергия секторду эмне үчүн эмдиги чекти приватташтырбайсыңар, менчиктештирбейсиңер? Токтогул кесин эмне үчүн сатпайсыңар? Тигини эмне үчүн сатпайсыңар дейт. Биздин өлкө көрүнгөндө айтат, кышаңдайт, бюджетибиз жыл сайын дефицити көбөйө берет. Себеби экономика жок да, талкаланды, жок все. Киреше жок. Кирешенин теңин алабыз, теңин коррупционерлер төлөбөйт. Жана теневой экономика деген ошода салык төлөбөгөндөрдү теневой экономика дейт. Алар каптоодон өткөн эмес, салык төлөбөйт.
Анан барышат дагы биздин бюджетти жыл сайын ошо МВФка көрсөтөт. Мына момундай бюджет кылып атабыз, бюджеттин дефицити мынча болуп атат. Ошону биз жое албай атабыз. Ошо жое албай аткан дефициттин процентине силер кредит бергиле деп жыл сайын сурайбыз. Анан алар макул болсо, анан жогорку кеңешке көтөрүп барышат. Айнан айын депутаттар мына МВФ менен биз макулдашып келдик, алар макул болду. Ушул карызга кол коюп бергиле деп. А жогорку кеңеш анын ар жагында, бер жагында карабайт, текшербейт, анализ кылбайт, кол коюп берет, өткөрүп коет. То есть карыздын алыш бериши, анын деңгээли, анын патологу, анын процентин бүт жогорку кеңеш чечиш керек. Бюджетти бекитип атканда. Эгерде өкмөт ушундай опурталдуу бюджетти алып келсе, жогорку кеңеш бекитпей коюш керек. Тескерисинче бизде жогорку кеңеште финансылык билими бар ким бар? Эсептеп бер, 120 кишинин ичинен кимиси бар? Бюджетти түшүнгөн кимиси бар? Тышкы карыз, ички карыз дегенди билген кимиси бар? Салыкты түшүнгөн кимиси бар? Бюджет саясатын жүргүзгөн кимиси бар? Финанс саясатын жүргүзгөн мамлекеттик деңгээлде кимиси бар? Бүт баары тең эле кайра бири-бириге кетет. Келген эле министрликке кетишет, министр өзү барбай замын жиберет. Тың замы бар эле, анысы да инфаркт болуп ооруп жатып калыптыр. Жанагы кредитник замы бар да, өмүрүндө банктан башка эчтеке көрбөгөн, анысын жибериптир. Баягы күнү алдап отурат, сөйдөрөп келген жанагы 600-700 миллион доллардын баарын биз айлыкка бердик. Силер өзүңөр чечкенсиңер, жогорку кеңеш. Секвестер кылып бюджеттин чыгаша жагын азайталы десек, силер өзүңөр карыз алып ковидтен чыгабыз дегенсиңер деп анысы отурат. То есть бул жерде бооруки ички тышкы карыз деген ошо тетиги биздин мамлекет башынан баштаган деле келген. Андан кийин жылда эле ошо ишканалардын саны азайган сайын, чыгарган продукциябыз азайган сайын, биз азыр 80-90% импорт менен жашайбыз. Бажыканадан салыктар түшпөй атат, көрүп атасыңар, чуручунун баарын. Салыктар түшпөй калган сайын бюджетибиз жыл сайын дефицит боло берет, а биз болсо карызга сурай беребиз. Анан дагы Анан экинчи дагы бир жери бар. Жанагы 4,5, азыр 4,5 миллион деп карыштайм, 700 миллион толугу менен келсе 5ке чейин чыгып кетиш ыктымал, 5 миллиардка чейин. Дагы бир жагы бар. ТЭЦтин карызы бул мамлекеттин карызы эмес. Мамлекеттин гарантиясы менен. Мамлекеттин гарантиясы менен. Жана лепке жанагы датка кемин высоковольтный линиясына келген. Бооруки эме түштүккө курулуп аткан жол карыздары булар мамлекеттин гарантиясы менен ошо энергия секторго берилген түз карыз дейт. Бул инвестиционный карыз дейт. Инвестиция деп ошону айтат. Аны эгерде биз энергия секторду жакшы иштетсек, энергия сектордогу коррупцияны 2 эсе эле кыскартсак, кереги жок түп тамырынан деп 2 эсе эле кыскартсак, энергия сектор өзү ТЭЦке келген карызды төлөп берет. Өзүн өзү актайт. Жанагы жолдун баардыгы бул инфраструктура дейт. Жолуң жок болсо, жолуң жаман болсо машинең талкаланат, убакыт көп кетет, жүк ташылбай калат, эл ташылбай калат, экономика өлөт. Жол курулса, жүк тез ташылат, эл тез барат. Мисалы үчүн мына азыр ысык көлгө тим эле 1 саатта бар, 1 саатта келип атпайсың. Мына ушинтип экономиканын өсүшүнө инфраструктура шарт түзөт да, ошонун эсебинен түшкөн салык кайра ошо жана тиги гарант болгон карыздарды төлөйт. Эми ошол иштелбей атпайбы? Эми ошону иштете албай, ошону кыла албай, анан ушунун айырмасын билбей, бирин-бириге кетишип, бирин-бири сөгүп отурушат. Бир сөз айтыптырсыз. Интеллектуалдык мүмкүнчүлүгү бар мамлекетке карыз чоң коркунуч эмес деп. Мен айтып аткан азыркы ушул маселеде интеллектуалдык деген сөз, мисалы үчүн финанс министрлиги өмүрүндө бир нормальный министрге ээ болду элек. Так. Бул Кыргызстандагы эң кор болгон министерство ушул министерство болду окшойт. Кимиси келсе эле финанс министри болом дейт. Атчысы деле, уйчусу деле, кушчусу деле, бакчысы деле баары тең эле шак эле министр финанс болом дейт. Анын мен өзүм финансмен да. Алиаскар Токтоналиевичтин убагында, Союздун убагындачы, эгерде финанс кредит специальность ада 2ге бөлүнчү, теңи банкка, кредити банкка, финанстерге. Эгерде финансы адистигин бүтпөсө, эч кимдин финанс системасына кызмат кылчу эмес. Азыр барып тиги отдел кадрдан сурап көрчү, кимдер гана жок. Салык системасын, салык инспекциясын биринчи жолу ачканда 40% түрмөдөн чыккан
дагы бир 20-30% милиционерлер болчу. Мына көрдүңүзбү? Бул анан кантип анан кийин интеллект болот бизде. Экономикалык система, финансылык система, банк системасы, финансовый рынок системасы интеллектсиз эч качан өнүкпөйт. Адессиз эч качан өнүкпөйт. Анан келип алып эле түшкөн грантты, түшкөн кредитти бөлүшөбүз. Ана баргандан кийин үйрөнөм да, анан келип алып 10% күтүп отура берсем, мен мисалы үчүн ойлойм, былтыркы Минздравга берилбей калган 1,5 миллиард ошо 10% күтүп атып берилбей калса керек. Аныңыз да туура. Мындан 3 жыл берген маегиңизде ошол эле Азаттыкта Кытай, Россия, Турциянын кредити бизге бергени 1,5 миллиардты түзөт дептирсиз. Булну бүгүн эртең мындан жыйынтык сураш эртерээк, бирок бул 3 жылдын, 5 жылдын, 10 жылдын ичинде биздин өнүгүүнү шарттай баштайт дептирсиз. Андан бери 3 жыл өттү, 17-жыл эртерсиз. Эмнесин шарттады? Значит, биздин өкмөт, биздин мамлекет ошол алган кредитти акташ үчүн кыла турган иштерди кылган жок. Жана мыйзамдар аткарылган жок. Мыйзам эмес. Ошол кредитти алып атканда тигил ишти кылам, муну ишти кылам, анан минтип шарттар, эрежелери жанагы өнүгө турган тармактары өнүккөн жок. Өнүгүп келип салык аркылуу ошол кредиттен кутула турган тармактар өнүкпөй калды деген сөз. Бул автоматически мамлекет гарант болгондон кийин ишти жүргүзө албай калса, ишти алып бара албаса, кредитти нормальный пайдалана албаса, анда аны эл төлөөгө аргасы болот. Бирок бул өзү түз кредит деп коет, инвестиционный кредит деген ошо, инфраструктурага кете турган кредит ошо. Ал кредитти алыш үчүн интеллект дегеним ошо, аларда мурун ойлонуш керек да. Мен муну аларын алам, макул. Анда тиги жерди курайын, буну курайын, тигини курайын. Анан ошол жерде жумушчу күчтөр болот. Анан баланча салыктар түшөт. Ошол салыктын эсебинен 3 жылда, 5 жылда, 10 жылда кутулам деген эсеп болот. Ошону айтат интеллект. Мына буреки мамлекеттик жана карыздар боюнча эми бизде коомчулукта аябай байма-бай айтылып атат. Кытай биздин карызыбыз үчүн тигини алат, муну алат деп. Сиздин каяшаңыз бар экен? Кытай анчалык деле биздин бир нерселерибизди алып алганга анчалык ынтызар эмес. Аны үчүн биз жана сиз айткандай интеллектуалдык күч менен бардыгын ордуна коюшубуз керек деп. Анан бир айтканыңыз бар экен. Эң келесоо гана мамлекет, орусча экен, мен кыргызча которуп койдум. Өзүнүн акчасын сыртка чыгарат. Эң келесоо гана мамлекет өзүнүн гана акчасын колдонот. Бул мен экономист эмесмин, бул теманы жакшы да өздөштүргөн киши эмесмин. Демек сырттан гана акча алып келип мамлекетибизге куюп туруш керек экен да. Бул бир эле жолу. Бул эми мен айткан сөз ал ишканаларга тиешелүү да. Ишканалардын баардыгы тең, чет өлкөдө кредиттин баардыгы 1-2-3%. Кыйраты ise 4-5%. Биздикиндей 20-25% деген жок аякта. Буларды уксаларын төбөт жатчы тик турат. Андай жок. Ошон үчүн ким кандай бизнес баштагасын сөзсүз бир аз ишин баштайт дагы сөз банкка барып кредит алат. Любой окусаң дагы банктан кредит алып окуйсуң. Анан кийин иштегенде төлөп бересиң. Көп жылдык. Үй курсаң дагы кредит алып үй курасың, кийин айлыгыңа төлөп бересиң. Себеби кредиттин проценти аз. Сенин ишиң бар, төлөп бере турган мүмкүнчүлүгүң бар. Ишканалар дагы ошондой болот. Алар продукция чыгарып атканда бүт акчасын баарын продукцияга салып, анан сата албай калса, моментально банкрот болот. Ошон үчүн алар дагы этияттык менен бир азын өзүнүн жеке менчик акчасынан бир тобун банктын эсебинен продукция чыгарат, сатат, кредитин да төлөйт, процентин да төлөйт. Бул дүйнө жүзүндөгү практика, тажрыйба ошондой. Бизде болсо, мен таптакыр эчтекеге түшүнбөйм. Эмне үчүн банктарыбыз эмдиги чектен мен аны түшүнөм дечи, банктарыбыздын банк жок бизде, нормальный банк жок. Дүйнөлүк мындай бир банктардын катарына кире турган чоң банктарыбыз жок. Анчалык кредит бере турган банктарыбыз жок. Инфляция деген аябай чоң бизде. Жанагы тышкы карыздын, МВФтен келген карыздын көбөйүшүнүн негизги себеби бизде бюджеттик дефицит азаймак түгүл көбөйүп атат. Экспорт импорттун ортосундагы дефицит азаймак түгүл көбөйүп атат. Сомдун курсун болсо биз экономикалык негизде эмес, именно ошо акчаларды кайра жанагы биз банкта, улуттук банкта чогулган акчаларды кайра рынокко чыгарып атып, сомдун курсун кармап турабыз. Ушунун баары искусственный экономика дейт биздики. Искусственный. Биздики реальный экономика жок дээрлик.
Эми муну түшүнүш үчүн албетте экономист болуш керек. Мамлекет кредитсиз жашай алат эгерде өзүбүздүн ички богореки көмүскө экономикабызды ачыкка чыгарып күчкө салып алат. Кадимкидей эле камаганын камап, коррупционерлер камаганын камап, штраф салганын штраф салып, баардыгын учет отчетун тактап, түшө турган салыкты тактап койсок эле карыз барысыбыз деле азаят, дефицит деле азаят, экономиканын өсүү мүмкүнчүлүгү деле болот. А биз тескерисинче ошо көмүскө экономиканын ээлеринин баары азыр 120 депутаттын акайсы 75-и кайра келип атыр. Ошонун баардыгы ошо 75-и келип атат. Арасында жалаң соодагерлер көпөстөр. Анан ошолор кайра келип анан көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат дегенге мен мисалы үчүн ишенбейм. Алар өзүнө өзү каршы мыйзам кабыл аларына да ишенбейм. 120-ны дейт 60-ка түшүрөт элек дейт. Мен ага ишенбейм, таптакыр ишенбейм. Бул мурдагы чакырылыштагы жанагы Дастан Жумабеков айтмакчы, ал сабатсыздык биякта эле калат го, оюнчук болуп. Бул парламент келип калса, жанагынча сиз айткан кишилер келсе. Эми ал сөзүнөн, баягы сүйлөгөн сөзүнөн жаңылып атат. Ал сабатсыздык деле эмес, баягы эмне деп коет, жанагы лектор же болбосо немеси жок да баягы. Эми интеллект жок дейм аны. Эми аны интеллект жок. Жылмалабай эле айталыкчы. Мындай илгерки заман болсо биздин аксакалдар 60-тан 70-теге өткөн аксакалдар биздин экономиканы карап, ой эмнеге карызга жашайсыңар демек, Бүгүнкү акыбалыбыз эми ооба мамлекеттик карызыбыз бар, толтура коррупционерлер жаныбызда жүрөт. Бирок ошондой болсо да бизде энергетика тармагы жакшы жолго коюлду да, көз карандысыздык болдук. Анын тарифинин мен такыр түшүнбөйм да, мына бизде 3 миллиондон ашык 4 миллиондой машина бар дейт өткөндө бирөө. Анын ар бирине күндө 1 литрден канча бензин куюлуп атат. Биз кимди багып атабыз? Бала бакырадан өйдө телефон бар экен. Ал күндө жок дегенде 100 сомдон салынып атат. Кимди багып атабыз? Анан жанагы сиз айткандай балким бардыгын өзүбүздүн байлыктын тип аракеттенсек болобу? Албетте. Биз эми кыргыздар бир чети экономдоганды үйрөнбөптүрбүз. Билбептирбиз башынан эле. Ошол баягы экономикалык жактан алып караганда биз, конечно, теориялык жактан көп сүйлөбөйдүк. Мындай жөнөкөй өзүбүздүн турмуш жагынан алып караганда элибизди деле байкасаң, колунда болсо эле чачып жет чакайлы. Той-поет көрөт, тет досуна берет, тууганына берет. Эми ковидден кийин тартылып калды. Анан мен такай мурун айтчумун, азыр эфирден биринчи айтып атам, эмне үчүн кыргыздар 90-жылдары чоң ачарчылык болгон. Колхоз, совхоз тарап, завод, фабрика жабылганда 100-төгөн 1000 кишилер жумушсуз калган, жумушсуз, көчөдө калган. Колхоз, совхоз тарап, кой союп, уйдун баары союлган, же сатылган. Леген дөша мамлекет жоюлуп кетип атпайбы? Анан ошо мезгилде эмне үчүн кыргыздар мындай фактически неме жөнөкөйлөп айтканда көпчүлүгү мындай ачкадан өлгөн жок, тигиндей мындай болгон жок. Мен такай эле айтам, кыргыздарды ошо кезде кризистен аялдар чыгарды деп. Чыгарбаштыкты көтөрүп жүрүп, байкуштар Турцияга барып, Кытайга барып, тияга Индияга барып, бирдемелерди алып келип атып, элди баккан аялдар болгон. Аялдарды төбөгө көтөрүш керек. Экономиканы көтөргөн аялдар эркектер болгон эмес. Даже бизнесин асманга чыгарган кыйын деген азыр бүгүнкү бизнесмендердин аялдары күчтүү болгон. Күчтүү дагы эле. Ошону бир эске алгыла. Анан кыргыздар эмне үчүн ошо кезде өлүм жетилге учураган жок дегенде, азыр айтып атпайбызбы, ушундай чыгым көп тиги бу деп. Үй бүлөдө 9 киши болсо, 9-тун бирөө иштесе, ошо 9-ун тең багат. Бөлөк калып окшоп, сен чоңойдуң, кет ар жакка окуатың кыл деп эч качан бөлүп койбойт. Ал тиги Америкада жашаса да ошонун артынан байкушум деп акчасын салып ийет. Ушул жакшы мүнөзбү биздин улутка? Биздин улуттун кыргыздын атын сактаган сол кеткис именно кыргыз деген сөздү 3000 жылдан бери сактап келген ушул характер. Ушул характер. Бүгүнкү күндө жардычылыктын себеби дагы ушул характер. Рынок деген значит, ар ким өз жанын бак деген сөз. Балаң чоңойгондон кийин сен аны карабашың керек. Кыргыздар болсо өлөр өлгүчө небере чөбөрөсүнүн баарын багып жүрүп, пенсиясын таратып жүргөндөн кийин өлөт.
Мына бул бир чети үй бүлөлүк жанагы кыргыздардын коллективный да баягы илгерки жапайы кыргыздардан калган натуральный турмушка үй бүлөгө бир туугандыкка караган салтыбыз кыргыз дегендин өзүн сактап келди. Жаманчылык болсо тегереңдеги кошуналарың ачка жатса, сен үйүңдөн сөзсүз бир чайчыны бирдемени куюп барып бересиң, ушуга берейин деп. Бул биздин баягы улуттук аң сезимдеги улуттук менталитетибиз деген ушул аң сезим кыргызды сактап келген ушул. Эми мындан ажырап калсак, мындан ажырап калсак, рыноктук экономика деп атып. Анда Америка болобуз. Боло албайбыз го. Болобуз, себеби бирибизди бирибиз карабайбыз дагы. Начарлары, теги булары, жарды жатчылары өздөрүнөн өзү жоголот. Анан күчтүүлөрү, акылдуулары, байырактары жашап кете берет. Бул кадимки эле табияттын шартына жакындашуу деген сөз, рынок деген. Күчтүүлөр жашайт, иштегендер жашайт, акылдуулар жашайт, билимдүүлөр жашайт, жакшы. А начарлар, жалкоолор, алкаштар, оорлуулар жашабай калат. Мамлекет эмне үчүн керек? Мамлекет деген ошо оорлууларды, кара-картаңдарды, жанагыдай бир көп балалуу үй бүлөлөргө каралашуу үчүн мамлекет керек. Мамлекет социалдык жактан коргойт ошолорду. Эгер социалдык жактан коргой албаса, 1,5 миллион азыркы бизди мигранттарга окшоп көрүнгөн өлкөнү кыдырып кетет. А биз болсо кол чаап каткырып күлөбүз. Ой, биз дүйнө жүзүнүн баары мигрант, жумушчулар менен камсыз кылып жыргап атабыз, ошолордон түшкөн акча менен. Муну трагедия дейт. Муну улуттун трагедиясы дейт. Ошону эч ким түшүнбөй атпайбы? Эгерде мамлекетибиз жакшы жашаса, элибиз жакшы болсо, интеллекти жогору болсо, илим техника өнүгөсө, экономикабыз күчтүү болсо, тегеректеги элдин баары бизге келет кайра. Жана азыркы Германияга качып аткан, Акшага качып аткан, тияк бияка качып аткан элдин баары кайра келет. Кокуй өзүбүздүн өлкөбүздө айлык көп экен, жашоо деңгээли жакшы экен деп, орус борусунун баары кайра чогулуп келет. Айтсаңыз, мына бизде гендерибиз да бар. Жердин асты ген. Баягы образдуу айтканда. Жакшы мыкты билим алган балдарыбыз ар кайсы өлкөдө шундуктуудай фирмаларда иштеп атат, ишканаларда. Аны айтсаң эле мамлекетке келсек, биз иштей албайбыз, бизди ишке албайт дейт. Мына ушул күнгөй тескейди карап келгенде, биздеги эле мындай бир өзүбүздүн байлыкты өзүбүз иштетип, же кумтөрдөн кийин коркуп калдыбы? Мен айттым го, мунун түбү өзүбүздүн саясатта жатат. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, жана кумтөр, тоо кендерин айтып калдың, энергетика системасын айтып калдың. Бул жерде кадимкидей эле чоң коррупция жатат, коррупциялык кызыкчылык жатат. Анын негизинде ошо өзүң айткан биздин күчтүү, акылдуу, билимдүү балдарыбыз келбейт. Келсе аларга бербейт. Себеби алар булар менен бөлүшпөйт. То есть взятка бербейт. Эчтеке бербейт. Мисалы үчүн мен сыяктуу, эмне үчүн менин институтум жабылып калды эле, институт экономика финанс. Себеби мен эч кимге акча бербей койгом. Азыркы эле мына Сыдыков ошол кезде министр болчу. Ошолор дагы бир 2 бар, биригип алышып деги оптимизация кылабыз деген шылтоо менен 7 институт жаптырып, кассаны бириктирип, ошол жерден чогуу акчалабыз деп жаптырышкан. Жанагы биздин балдар келсе дагы алар ошондой балдар. Мен иштейм деп келет. Мен айлык алышым керек. Мен муну жакшылап уюштурушум керек дейт. Бизде айтат, мага 10% бересиң, же долясын бересиң, же баланча акча бересиң. Тигилет кечирип кой, мен эмне үчүн беришим керек сага? Мен иштеп атам дейт. Мен кылып атам, мен уюштуруп атам. Мана салыңды төлөп атам десе айтат, анда кет дейт. Кыргыз экономикасынын бизге жаккан идеологиясы эмнеде болуш керек? Кыргыз экономикасы агропромышленный дейт. Кыргыз экономикасы даяр калыптанып калган 90-жылкы структура болуш керек. Ошонун эле рыночный түрү деп коет. Рынокко шартталган түрү болуш керек. Биздин элдин өзүнүн миңдеген жылдардан бери калыптанган өзүнүн бир иштей турган иши бар. Мисалы үчүн, мен ушунчалык таң калам, мен өзүм лично соода сатыкка жок экенмин, таптакыр. Мен үй бүлө менен соода сатык кыла албайт экенбиз. Бирок экономистсиз. Бирок экономист. Соода сатык экономика эмес. Мен финансмен. Мен банкта иштей алам, Минфинд иштей алам, же любой ишкананын финансы бөлүмүндө иштей алам. Теорияда. Теория эмес, практикада. Мен өзүм бывший главный бухгалтермин, мурун главный бухгалтер болчумун, финансовый системада иштегем. Менде эч кандай. Демек, соода сатыктын табигаты башка экен да. Таптакыр, ага бөлөк кишилер керек. То есть ар бир адам өзүнүн табиятына жараша бир ишке туулгандан эле керек болсо
неметип калат. Кээ бир кишилер лидер болуп туулат, акыры барып президент болот. Кээ бир кишилер военный болуп туулат, акыры барып генерал болот, маршал болот. Бул керек болсо генден да болот да. Кыргыздардыкы агропромышленный, биздики айтпадымбы, жерибиздин дагы өзүң айткандай тоо кен, өнөр жайы, энергетика системасы, жерибиз, жайлоолорубуз, тоолорубуз, талааларыбыз бүт баары ошо агропромышленный немеге системага калыптанган. Элибиз да ошого көнгөн. Мисалы үчүн, пожалуйста, түндүктүн кыргыздар не обязательно тиги ар бир койчу болуп кетиштин кереги жок. Баягы илгеркидей эле культурный пастбище, баягы илгеркидей эле собственный колхоз сыяктуу кооперативтерди уюштур, техникаларды пайдалан кадимкидей эле. Түштүктө болсо өсүмдүктөр толтура, каалаганыңды өстүр, завод, фабрикаларды кур. Чүй болсо бүт Кыргызстанды багып атат азыр. Чүйгө рахмат ушунча. Бардык жагынан Чүй багып атат. Эми чүйдө эмнелер гана кылбаса болбойт. Бул жерде фрукт десең фрукту, эгин десең эгин, мал десең мал, өнөр жай десең өнөр жай. То есть Кыргызстандын экономикалык потенциалдын 50% чүй менен Бишкекте азыр. Анан ошон үчүн агропромыш деген сөз. Биз ошо жеңил өнөр жайын 100 миң миллион адамды камсыз кыла турган жеңил өнөр жайы. Кездеме тегүү, жип шуу, тамата, кийим тегүү, бут кийим тегүү, баягы тери заводдору, өзүбүздүн эле кайра баягы мясо комбинаттары, масла заводдор бүт баарын эле калыбына келтир, только бөлөк формада. Мурункудай эмес, бөлөк формада. Кандай гана адам болбосун, анын ушу калыптанышына, коомдо калыптанышына, билимде, илимде калыптанышына кыргыз үй бүлөсүнүн өзүнүн ролу бар да. Сиздин ушул экономист болуп айтканыңыздан кайтпаган Тарчөбүр аябай жакшы билет, айтканынан кайтпайт дейт. Ушундай мүнөзүңүзгө, ушундай даражага жеткениңизге үй бүлөнүн таасири барбы? Азыр мына сездим бар экен. Себеби менин үй бүлөмдө кошомат дегенди билген эмес, жөнөкөй колхозчу болгон. Эртең менен кетет жумушка, кечинде келет жумуштан. Апабыз анда 90% ушундай болчу да, эч ким кошоматты билчү эмес. Билчү эмес да. Анан экинчиден ошол кезде биз кыргыз адабиятында сугарылганбыз. Мен өзүм жеке 8-класска чейин мектептеги китептин бирин калтырбай окучумун. Мен баягы фантастикалык китептерди окуп атсам, Сабатбек Байгазиев келип таң калчу. Профессор Дойлдун башын сен кантип түшүнүп атасың? Муну кантип окуп атасың? Дейл Карнегини. Алым Токтомушевта биздин айылдан Будак аптан ошо көп окучу. Анан биз ошо кездеги Түгөлбай Сыдыкбеков, Касымалы Жантөшев, ошо кездеги акындар Медин Алыбаев, ушуларга окшогондордун, Алыкул Осмонов, ушулардын ырларын окуп, ушулардын китептерин окуп, ошолордун адамгерчилик, адамдык, сатпастык, жолдошчулук, мындай кеңпейилчилик, бир ушундай маселелердин баардыгына биз сугарылдык. Анан бир таң каларлык нерсе, ошо кезде бүт баардыгыбыз журналист дегенди укмуштай мындай бир кудай көрчүбүз да. Азырчы? Азыр деле. Тилекке каршы жакшы журналисттерибиз деле бар, бирок тилекке каршы деңгээли түшүп барат да, чаржайт болуп. Анан ошо китептерден алган таалим, анан дагы бир чоң нерсе бул коммунисттик дух, коммунисттик принциптер, ошо кездеги коммунисттик кадыр тандоо принциби. Албетте баягы жакынын көтөрүү тигил бул деле бар болчу, бирок эч качан ал ачык жана акча түрүндө болчу эмес. Ошондо дагы дареметине, мүмкүнчүлүгүнө каралчу да. Албетте. Мына ошо эгерде Советтер Союзунун системасы жана биздин кыргыз адабиятынын тарбиясы, өзүбүздүн айылдагы элдин, өзүбүздүн кошуналардын, биздин ата-энелердин, жолдошторунун биздин көргөн нерселердин тарбиясы болбосо, мен деле университетке кантип келип окуп карышым керек эле. Бир жөнөкөй мисал, Асанбек Омарович Кутановдун финанс техникумун аты аталбай келет. Ошонун баласы бар, академик азыр берди, Жүрөт Кутанов деген. Мурдагы элчи Японияда. Эми ошо киши деген мен окууга өтөр жылы мындай уюштуруптур окууга алууну. Нарын областындагылар Нарынга барып берсин. Өскөлдүктөр Караколго, Пржевальский, Оштуктар Ошко, Таластыктар Таласка. Аяган да элди аяган. Элди тарткан. Именно анан кийин ошо жерге неме койгон, өздөрүнчө талап койгон. Баланча, ар бир региондон баланча студент келип окусун техникумга.
көрдүңүзбү кандай чоң саясат бул. Ошол кезде Мураталиев секретарь болчу ЦКда, Алиаскар Туктуралиев министр финансы болчу, 32 жашында болгон. Анан булар ошо Табышалиев ректор. Булар ошо Кыргыздын интеллектуалын, Кыргыздын элинин кадрларын өстүрүүдөгү булар корифейлер, чоң кишилер булар. Ошолордун аттары аталбай унутулуп баратат. Эмне силер Разаков дейт, мен Разаковду билбейт экенмин, уккан да эмесмин. Чынын айтайын, балким жакшы кишидир, балким кыйын кишидир. Усубалиев секретарь болчу. Анан биз ошо ара жерден экзамен бердик, мен нарындан бердим. Мектепте круглый отличник, орус тилинен диктанттан 3 алдым. Бирок өттүм. Окуу өтүп баягы финансылык математиканы карашты. Математикадан өттүм. Анан мына техникумда окудук, ошондо Кутанов айылдан келген балдардын кыйналып калганы, мындай немеси болсо моментально жардам берчү. Стипендиясын алып берчү, жолун акча таап берчү. Азыркы жанагы академик балдар, кичинекей балдар болчу, короодо ойноп жүрчү. Аялы Анна Степановна сабак берди бизге. Ал киши ушунчалык кыргыздарды ушунчалык жакшы көрчү. Техникум ичи толтура еврей болчу. Алардын бардыгы тең Асанбек Оморовду аябай жаман көрчү. Ал өзү көскөрлүк толук кишилер бир жолу эми кечирип койгула, бул сөздү уят жок дейт. Бир жолу ушундай айтты. Эмне үчүн бу тяншандыктарды окууга алышат? Буларды сразу эле мескомбинатка өткөрүш керек деп. Ал мага каратып айткан сыгары менен фактически Асанбек Оморовду айтты. Ал киши аябай катуу кыргыз балдары үчүн ушунчалык күйгөн киши болчу. Ушунчалык патриот, ушунчалык кишилер улутчу. Айласы жок, компартиянын багы унчукпай туруп берчү да. Мына ушу себептердин баардыгы менин өзүмдүн Асанбек Оморовдун ошол кезде кылган иштери мен үчүн чоң таасир болду. Чоң мындай канча муун тарбияланды, ал кишилердин артынан. Андан кийин мына мен өзүм негизи ошо жакшы адамдарга жолдуу экенмин. Жакшы акчаларга эмес, чоң акчаларга эмес, жакшы адамдарга. Асанбек Оморовдон окудум. Андан кийин Жусуп Асановдун алдында иштеп калдык, камчыбек. Андан кийин мына Табышалиевдин алдында студент болуп калдык. Ал киши дагы мени ушул университетке мугалим кылып калтырган өзүмдүн зав кафедрам Татарин Алимов эле аябай жанталашып, жарым жыл артыман чуркап жүрүп мугалим кылды. Кетпе деп атып. Табышалиев аксакал болсо мени карап туруп, деламды карап туруп, тарыхы бар турбайбы, давай калгыла көрсө, Табышалиев ошол кезде бүт зав кафедрага задание бериптир. Окууга бүткөн алыска айылдан келген балдардын баарын жакшы бүтсө алып каласыңар деп. Демек, закрытый бул. Жабык. Ачык айтылчу эмес, жабык. Ошо Табышалиевдин эмгеги айтылбайт таптакыр. Кутановдун эмгеги айтылбайт. Министерство финансда болсо, финансы билими жок. Бир да адамды алчу эмес, бир да адамды. Бөлө 12 чоң тиги секретарь ЦК болсо да алчу эмес. Зато ошо кыргыз балдарды мына баарын көтөрмөлөп, жердин баарына Забобул кылган ошо Токтоналиев болгон. Анын да аты көп аталбайт. Анын да аты көп аталбайт. Демек сиз бир мындай да азыр мына элдин баары интернеттебиз. Бошу деле, бош эмеси деле, кереги бары деле, кереги жогу деле. Кандай салат жеп аткандан баштап мамлекеттик саясатка баары эле кирип атат интернетке. Ушул азыркы айтып аткан сөзүңүз китеп окуган гана кишилер бир жакшы нерсеге жетет да, жана телефонго байланбай. Жакында Кончаловский Познерге интервью берип атат. Анан айтып атат, мен такыр түшүнбөйм дейт сиздей. Биз деген чоң экранга кино жазып атабыз дейт. Аны алып келип, моундай телефонго тыгып койдуңар дейт. Эми ушул жерден кантип башка нерсе, интеллектини коеюн, кантип табит тарбияланат дейт. Демек, китеп окуган гана кишинин келечеги бар. Жок. Эң акыр жок. Бул да макул эмес. Менин убагымда китеп болчу. Ал кезде телевизор да жок болчу. Радио эптеп барган, жаңыдан свет барган. Ар бир заманына жараша илим техниканын өнүгүүсү болот. Адамдардын өнүгүүсү ошол илим техника өкө айкалышыш керек. Китеп ого өтөр айкалышыш керек. Мына азыр китептердин баардыгын электронный вариант менен ордорду менен электронный вариант менен жазып атабыз. Мен азыр китептерди китепканадан издебейм. Шакырлеттиги интернетти ачам дагы тарыхый болобу, башка болобу китептерди интернеттен табам дагы, өзүмө көчүрүп алам дагы, ошондон окуй берем. Ал киши ошо тиги өзү телефонго батпай экранга араң баткан киши окшойт да. Алынын дагы бир билгени болсо керек, эми ал да таланттуу киши да.
Сиздин бүгүн убактыңыз, экономисттер убактысын абдан баарлаган кишилер, мен билем. Убактыңызды аябай бүгүн келип жакшы маек куруп бердиңиз. Дагы көп суроолор алдыда, дагы бир убакыт өткөндөн сиз менен кийинки жакшы бир суроолорду сүйлөшөбүз деген менин бир ниетим бар. Сиз уруксат берсеңиз. Анда бүгүн келип бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Сак саламатта болуңуз. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушун менен бүгүнкү биздин программабыз соңуна чыкты. Кайрадан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.